Hi everybody. Today we're gonna talk about present simple tense. Урматтуу угуучулар, көрүүчүлөр, бүгүн present simple чагын өтөбүз. Present simple чагын көргөнүңүздөрдөй, бул present simple чагы анын жардамчы этиши do does is. Мурдагы сабакта өткөндөй, кааласаңыздар ушу present simple'ды карап көрөлү. Биздин кайсыл жерде жайгашкан графиктин. Карап көрөлү. Мына көргөнүңүздөрдөй present simple. Кандай могул жерде жайгаштыр present simple? Present simple'дын жардамчы этиши do does is. Көргөнүңүздөрдөй do does is present simple. Бүгүн ушул present simple'дын кайсыл убакта колдонулат, биздин убакыттын кайсыл жеринде ошону карап көрөлү. Дегеле чак дегенди билүүдө биринчи чак эмне деген? Чак деген бул грамматикадагы убакытты билдирет. Мисал алсак, бул убакыттын сызыгы. Бул жерде башталат, окту көргөнүздөрдөй оң жак карап кетет. Биз азыр кайсыл жерде турабыз? Биз азыр ушул жерде турабыз. Бул жердин азыр учур деген билдирет. Англисчеси кандай болот? Англисчеде бул now. Бул жерде эмне болгонбуз? Бул жерде төрөлгөнбүз биздин өткөн чак, өткөн убакыт. Өткөн убакыт past. Ал эми келер убакыт болсо future деп билинет. Ушул биз азыр сиздер менен сүйлөшүп аткан жер ушул жер. Бул эртең, андан сырткары келечекке кетет, бул өткөн чак. Эми караңыздар, бизди айтып аткан чак present simple жардамчы этиши do does кайсыл жерде жайгашкан? Ал бир сызыкча катары билинет. Анткени бул бир точка эмес, бир жер эмес, дайыма кайталануучу жер. Мисалы, мен күндө иштейм. Мен ар күнү иштейм. Ошондо бул ар күн деген ар жерде болгон үчүн көп чекиттердин кошундусу бир сызык болуп билинген үчүн биздин present simple көргөнүңүздөрдөй ушул жерде жайгашкан. Ушул ар бир чакта 4 түрдүү сүйлөм бар. Мисалы, биринчи сүйлөмдүн аты кандай болот? Жай сүйлөм. Англисчеси эмне? Positive sentence. Экинчи түрдүү сүйлөмдү negative sentence. Negative sentence карама каршы сүйлөм. Андан сырткары суроолуу сүйлөм бар. Суроолуу сүйлөмдүн англисчеси эмне? Positive question sentence. Positive question sentence. Төртүнчү түрдүү сүйлөм бул negative question sentence. Азыр эмесе ушул 4 түрдүү сүйлөмдүн кантип түзүлөрүн байкайлы. Эми жай сүйлөм positive sentence'ди куруп көрөлү. Positive sentence үчүн биринчи эмне керек? Subject керек. Subject I, андан кийин эмне болот? Verb work every day. Көргөнүңүздөрдөй I work every day. I work every day. Мен күндө иштейм. Ал эми экинчи түрдүү сүйлөм бул карама каршы сүйлөм negative sentence. Negative sentence карама каршы сүйлөм. Мисалы, карама каршы сүйлөм түзүш үчүн кандай кылабыз? I negative дайыма not деген сөз келиш керек, сөзсүз. Negative дегенде дайыма not дегенди ойлоңуздар. Do жардамчы этиш do does is эсиңизде бар. Not work every day. I do not work every day. Мен күнүнө иштебейм, күндө иштебейм. Мен күндө иштебейм деген мааниси болот. Үчүнчү түрдүү сүйлөм бул positive question sentence. Суроолуу сүйлөм деген. Суроолуу сүйлөмдү түзүш үчүн бизде биринчи жай сүйлөмдү көрөлү. Көргөнүңүздөрдөй positive sentence жай сүйлөм I work every day. Мен күндө иштейм. Ушуну positive question sentence'ти куруш үчүн ушул сүйлөмдү биз positive sentence'ке карап ошол жерден эмне курабыз? Кыргызча кандай? Мен күндө иштейминби деген сөздү англисчеде сиздер жардамчы этишти аласыздар, ошону ордун алмаштырасыздар атоочу менен. Мисалы, I work every day. I do work every day болбойбу? Жөнөкөй сүйлөмдө I work every day бул туура эле сүйлөм. Мен күндө иштейм. Бирок кээде бизге I do work every day деген
тура сүйлөм, бирок буну дайыма колдоно беребиз. Буну мисалы бирөөгө айтсам I work every day десем, ал ишенбесе жок сен иштебейсиң десе, анда мен ал жерде мен туура эле чынында эле иштейм дегенде I do work деп айтабыз. Ошондо бул do значит көрүнбөгөн do деп айтсак болот. Do бар. Эми суроо кылыш үчүн ушул do деген жардамчы этишти. Көргөнүңүздөрдө жардамчы этишибизме? Do does this. Ошол жердеги do'ну I'дын астына алып келсек, бул жерде анда эмне болуп калат экен? Суроолуу сүйлөм болуп калат экен. Do I work every day? Бул do I work every day positive question sentence болуп калат экен. Do I work every day? Айгер do'ну бияка алып келсек, жөнөкөй сүйлөм I do work every day. Мен чынында эле күнүнө иштейм. Or do I work every day? Суроолуу сүйлөм. I do work every day. Do I work every day? I do work every day. Je I work every day. Ошон үчүн дайыма жардамчы этишти атоочу менен алмашсаңыздар, атоочу менен, анда бул суроолуу сүйлөм болуп калат экен. Көргөнүңүздөрдөй positive question sentence'те do I work every day? Мен күндө иштейминби деген суроону билдирет. Төртүнчү түрдүү сүйлөм negative question sentence, карама-каршы суроолуу сүйлөм. Ушуну кантип жазышты билиш үчүн, сүйлөм куруш үчүн negative sentence, карама-каршы сүйлөм кылабыз. Суроолуу эмес, карама-каршы сүйлөм. Караңыздар, карама-каршы сүйлөм, бул карама-каршы суроолуу сүйлөм. Карама-каршы суроолуу сүйлөм үчүн карама-каршы сүйлөмдөгү I do not work every day. Мен күндө иштебейм. Мен күндө иштебейм дегенде I do not work every day. Бул жерде көргөнүңүздөр do жардамчы этиш. Ошол жардамчы этишти биз do'нун астына алып келсек, do I not work every day? Анда суроолуу сүйлөм кылган болобуз. Суроолуу сүйлөм кылган болобуз. Ошондо do I not work every day болуп калат. Бул жерде эмне экен? Do I not work every day. Атак негатив сүйлөмдө, карама-каршы сүйлөмдө I do not work every day. Мында алып келебиз do I not work every day. Ошону билиш үчүн көргөнүңүздөрдөй negative question sentence'те do I not work every day? Мен күнүнө иштебейминби? Эми төрт түрдүү сүйлөмдү карайлы. Positive sentence, negative sentence, positive question sentence and negative question sentence. Жай сүйлөм, карама-каршы сүйлөм, суроолуу сүйлөм, суроолуу карама-каршы суроолуу сүйлөм. Көрүңүздөр I work every day, мен күнүнө иштейм. I do not work every day, мен күнүнө иштебейм. Кечирисиздер, бул жерде суроолуу сүйлөм кереги жок. Бирде I do not work every day, I do not work every day. Андан сырткары суроолуу сүйлөмдө do I work every day, do I not work every day. Эми ошол төрт түрдүү сүйлөмдүн ар бир ата тоочко коюп кетсек, мисалы positive sentence'те кандай болот? Көргөнүңүздөрдөй positive sentence I work every day, күнүнө иштейм. You work every day, сен күнүнө иштейсиң. Ал күнүнө иштейт. Works дегенде көргөнүңүздөрдөй s жардамчы колдонулат дайыма. We work every day, you work every day and they work every day. Ал эми ушуну negative sentence'ти карасак, бул I do not work every day, not деген negative дайыма. You do not work every day, he, she, it does not work every day. Ал күнүнө иштебейт. We do not work every day, you do not work every day and they do not work every day. Андан кийин суроолуу сүйлөм positive question sentence, бул positive question. Do I work every day? Do you work every day? Does he, she, it work every day? Do we work every day? Do you work every day? Do they work every day? Андан кийинки сүйлөм билгениңиздердей negative question sentence. Negative question sentence. Do I not work every day? Question болгон үчүн бул жардамчы этишти астына алып келдик. Negative болгон үчүн not бар бул жерде. Мен күнүнө иштебейминби? Сен күнүнө иштебейсиңби? Do you not work every day? Does he, she, it not work every day? Do we not work every day? Do you not work every day? Do they not work every day? Көргөнүңүздөрдө ушундай төрт түрдүү сүйлөм, бул present simple. Кайсыл жерде колдонуп экенибиз дагы бир жолу кайталап коелу. Present simple'ды күнүнө болгон нерсе, балким ар дайым болушу мүмкүн, же жылда бир болушу мүмкүн, же ар бир саатта болушу мүмкүн, же күнүнө болушу мүмкүн, ар жума болушу мүмкүн. Ошондой дайыма боло турган нерселерди behavioral деп коет, постоянный болгон нерселерди, дайым боло турган нерселерди present simple менен курабыз. Ошондо do, does, is. Бул жардамчы этишти жакшы жаттаңыздар. Ушул жардамчы этиштер менен биз сүйлөмдөрдү курабыз. Кайсы сүйлөмдөр? Positive sentence. Positive sentence. Бул жерде бар. Negative sentence. Positive question, negative question. Бүгүн өткөн темабыз present simple, do, does, is. Дагы бир жолу көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.
Bye.